Карыз сураган бул негизи уят. Карыз берүү бул терс энергия. Эч кимге эч качан карыз бербешиңиз керек. Эмне себептен адамдар карыз сурайт? Алкуу адамдар карыз сурайт. Бирөөнү күнөөлөгөн адамдар карыз сурайт. Өмүр бою карыз сурайт. Китепте даже жазылган карызга бергендин өзүнүн эрежеси бар да. Бирөөнүн мүлкү болсо, ошо мүлктү залогко коюп карызга бериш керек да. Ушул числодон ушул числого чейин берет деп списка жаздырыш керек. Мен карызга берип, дагы деле ала албаган тааныштарым бар. Эми карызга сурап аткан адамдын эмоциясын айтып берейинби? Сончалык мактап, жакшы сөз сүйлөп, көңүлүңү алып туруп акча алат дагы. Анан бербейт да. Өзүңүн акчаңды өзүң жалдырап туруп сурайсың да. Акыры жадайсың адамдан. Кетишке туура келет. Ичиңе чыпай турган акча берет да. Мисалы сизден 100 000 сурап атса, сизге 2 000 не жалко болсо 2 000 беришиңиз керек. Сиз бардыгына ачык айтыңыз оюңузду. Мен эч кимге эч качан карыз бербеймин деп жөнөкөй эле айтып койсоңуз, сизден эч ким карыз сурабайт.